Ырдамдатпасаңар балаңардан айырылып калышыңар мүмкүн деп атышат. Жолдошум деле өзү дали 3-курс атайын деп эле. Кытабы араптарын там беришкен ушака. Жүрөгүндө башында 2 тешик бар экен деди. Гарантия бере албайбыз, жазайбыз бирок баланын келечегин ойлоп койгула деди да. Балконго жатып калды. Операция кылдырып келиш керек болуп атат, ошого каражатыбыз жетишпей. Жалпы Солото YouTube каналыбыздын катталуучуларына саламдарды жолдойбуз. Азыркы учурда биз борборубуздан алыс жагышкан айылдардын биринде турган чагыбыз. Өзүңүздөр көргөндөй бул жакта мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлөлөр үчүн атайын үйлөр салынган. Булардын биринде жашаган каарманыбыз азыркы тапта жалпы коомчулуктун жардамына муктаж. Себеби 5 кыз, 1 уулдун атасы азыркы тапта өзүнүн иштөөгө мүмкүнчүлүгү жок. Ал эми баласы ооруп жаткан учуру. Тез арадагы операция жасалуу үчүн $17,000 керек болуп жаткан чагы. Мен Мейлик уулу Абиназарбек, Нарын район Миңбулак айылынан болом. 4 кыз, 1 эркегим бар. Ошол. Бизге кайрылууңуздардын негизги максаты? Саламатсыздарбы? Мен Муратбек кызы Гүлбара болом. Биз сиздерге арылуусунун себеби балабыз жүрөгү ооруйт, жүрөгүндө тешик бар. Ошону Түркияга барып операция кылдырып келгенге операция кылдырып келиш керек болуп атат. Ошого каражатыбыз жетишпей сиздерге кайрылуу кылдык. Жүрөгүндө тешиги бар экенин качан билдиги же? Төрөлгөндө эле Төрөлгөндө эле ошо төрөлүп түшкөндөн кийин эле дем ала албай өзү көгөрүп, араң дем алып түшкөн. Өзү балкон эмеге жатып калган, жана балконго жатып калды. 1 сааттан ашырдаак 2 сааттай чукул жатып калды. Андан кийин кичине жакшы болуп калды деп анан жаныбыз калып келип берген. Жаныбыз калып келип бергенден кийин деле бизге эмисип кийинтип алып анан кайра эле балконго жатты. Кечке 1 суткадай жатты балконда. Андан кийин врачтар тарабынан эмнелер дешти? Андан кийин ошо тияктагылар айтып калды, нарындагылар. Тут Бишкекке барышыңар керек, Бишкекке барып канча жүрөгүндө тешиги кандай экен, ошону билип келишиңер керек деди. Өзүбүз дагы бияка көчүп кетебиз деп аракет кылып отурганбыз. Анан бир көчсө көчүп кетели, балабызды дагы эртерээк барып көргөзөлү деп эме кылганбыз. Бишкекке келип жалга келдик, жалга барып көргөзсөк, жүрөгүндө башында 2 тешик бар экен деди. Бирөө ортосунда экен, бирөө чет жагында экен. Бирөөсү бүтөлүп кетет, бирөөсү бүтөлбөй калат деген. 3 айында барсак, дагы бир 6 айына чейин бүтөлүп, 6 ай 7 айына чейин бүтөлүп, болбой барасыз, операция кылабыз деди. Андан кийин дагы күтүп, болбогондон кийин жалдагылар бизди жанагы Токтогулова деген көчөдө больницага жиберишти. Барып ошол жака барып көрүнүңүздөр деди. Аяка барып көрүндүк. Ана барып эле көрүнүп аттык. Мына операция болобуз, ана операция болобуз болуп. Силер келип жаткыла дегенде биздин балабыз кирип болуп ооруп калат. Биз жакшы болдук дегенде местабыз калбай калат. Ошентип атып эле ошол күнгө келдик. Операция боло албай, анан тияктагылар да айтты, ошо Түркияга барып операция болуп келбейсиңерби деди. Анан аякта да жакшы берет экен, гарантиясы менен берет экен деди. Биздики бияктагылар болсо гарантиябыз бере албайбыз деген. Анан мейли анда гарантия болсо тияка барып келели деп ошого макул болуп биз фонд менен иштешип атабыз. Бул жактан деген операция кылуу мүмкүнчүлүгү бар, бирок гарантия бербейбиз дештиби? Гарантия бере албайбыз, жазайбыз бирок баланын келечегин ойлоп койгула деди да. Анан биз да өзүбүз дагы ойлонуп, мейли анда Туркия болсо Туркияга эле операция кылалы деди. Анан ал жака алып барууга көптөгөн каражат керек болот. Анан өзүңүздөр эмне жумуш менен алектенесиздер байке? Мен өзүм азыр убактылуу бошмун, келинчегим бала менен үйдө. Ошол. Өзүңүздүн да ден соолугуңузга байланыштуу муктаждык бар. Ошол боюнча айтсаңыз. Жакшы элем азыр, Кудайга шүгүр ден соолугум. Жолдошум деле өзү дали 3-курс атайын деп эле. Андай ооз жумуштарга жарабайт. Өзү эле мындай майда чүйдө эле жумуштар менен иштебесе,
өзү деле ден соолугу эме да 3 группадан Тамак ашка баскан эми тургандарга тамак ашыбызга балдарыбызга пасоя алабыз, ошолор менен эптеп жан сактап турабыз. пасоя пенсия алабыз. Ошол менен эле жан сактап эметебиз. Үйдөгүлөр каякта, алар дагы жардам берүү үстүндө болуш керек азыркы учурда. Жардам беришет. Адамдар айылда алар. Жалпысынан канча каражат атат? Барып келгениңиздер, тамак ашыңыздар, операция общий бириккенде. Жалпы жаңатынан операциябыз $17,000 деп атат. Барып келгенибиз анын мунусу ошонун ичинде деди. Бүт бар тең ошонун ичинде $17,000. Тияка барганда операция больницадагы дары-дармек майдачысынан бери бар тең ошонун ичинде деди. $17,000 керек болуп атат. $17,000 биткеден дагы чогулуп атат, бирок асы жогулду дагы көбү калды. Ошол элдерден дагы бизге жардам сурап эме кылдык эле. Эртелебесек балабыздын дагы өпкөсүндө давлениясы бар, көтөрүлүп атат. Ылдамдап эме кылсак, элдер жардам берсе жакшы болот эле. Эмелерден кыйналып атат эже, уйкусу кандай, тамак ичүүсү? Балабыздын тамак ичкени начар, тамак ичпейт деле эптеп эле биз чым-чым эле жеп коет. Ата кемчек менен эле эмчек эмелейт. Уйкулары бир күнү карасаң, бир күнү жакшы, бир күнү ыйлайт, кыйналып чыгат. Арык. Муну бугуракта балдар болсо томпой бужейт, басайын деп аракет кылып калды. Биз болсо дагы эле баса албай эле жүрөбүз. Апарып болуп. Азыркы тапта дагы, мисалы үчүн Кыргызстанда дагы леченияларды башка жактан мүмкүн жасап көрдүңүздөрбү? Бир гана больницада эмес, биз частный клиникалар болот, аларга да кайрылып көрдүңүздөрбү? Жок, кайрылган жокпуз. Ошол тиги жалдан больницага жиберишкен. Өзүнүн бир врачка. Ошол эле карап, ошол мына жатат, ана жатат деп атып эле. Частный клиникаларга барган жокпуз. Ошол жиберген врачка эле эметип жүрдүк да. Башка больницаларга барган. Өзүңүздөр көргөндөй азыркы тапта да ушундай ден соолугунан жабыркаган жаш балдар көбөйүп кетти. Дени кубалайт дейт. Өзүңүздөрдө да ушундай жүрөгүнөн муктаждыгы бар адамдар бар беле? Меники кичинекей кезинде бар экен дейт, кичинекей кезинде бар болчу дейт. Сеники 3 тешик болчу, кичинекей кезинде азыр кандай болуп калды, үтөлүп калды билбейм. Ошо туугандар бул баламды төлөгөндөн айттык да, ушундай туугандарга мен балам жүрөгүндө тешик бар экен десек, сеникиде да кичинекей кезинде жүрөгүндө тешик бар болчу дешти. Ана кээ бирөө айтышат, эненики балага өтүп кетет дейт, анан билбейм, бала меники өттүбү, кимдики болду билбейм. Ошо кыргыз элинен жардам сурайбыз. Балабыздын Туркияга барып операция болуп келгенде жардам бериңиздер деп өтүнөбүз. Каражатыбыз жок болуп атат. Балабызды да ылдамдатыш керек болуп атат. Өпкөсүндө давлениясы көтөрүлүп атат. Ылдамдатпасаңар балаңардан айрылып калышыңар мүмкүн деп атышат. Балабыздан айрылып калгыбыз келбейт, жардам берип өтүнөбүз. Кыргыз эли менен жардам сурайбыз. Колдон келишиңерди. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол